Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде мындай дейді: "Арбаун ман кунна фихи кана мунафиқан халиса, ва ман канат фихи хислатун минхунна канат фихи хислатун минан нифақи хатта яд'аха. Иза утмина хана, ва иза хаддаса кадиба, ва иза ахада гадара, ва иза хасама фажара." Төрт сапат бар. Кимде мынау сол төртеуден табыла тұрған болса, ал чынығы дегені халисан дегені бұл чынығы 100% 200-дүү. Егерде ошол төрт сапаттын бири табыла тұрған болса, анда ошол сапаттын бири 200-дүүлүктүн сапатынын бири бар болгон адамга айланат. Аманат берилсе кыярат. Аманат бүгүн туугандар кандай түшүнөбүз аманат? Аманаттын түрлөрү толтура. Бүгүнкү күндө чындыгында сыр деген нерсе бул эч качан эки адамдын ортосундагы сыр бул үч адамдын ортосундагы сыр бул төрт адам, кыскасы ушундай. Ошон үчүн айтат, өзүңө ичиңе батыра албаган нерсени сен башка бирөө батыра алат деп ишенип атасың. Сен өзүң батыра албай, баягы сыр менен бөлүшүп атасың. Ошентип бул нерсе жайылып атат. Эми Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат: "Эгерде сага бирөө сүйлөп жатып, эки жакты жалтанып карап жаткан болсо, демек билгин бул сыр. Бүгүн биз дайындап суранып эч кимге айтпа десең болуп тур дейт да, эртең көрсөң бар жакта уже жайылып жүргөн. Суранасың, айтпа деп. Аманатка кыянат кылуу. Адамдын мойнуна жүктөлгөн нерсеси, ошол нерсени аткарбай койду, аманатка кыянат. Эл тарабынан мисалы бир кандайдыр бир орун, эл тарабынан берилген, шайланган инсан эгерде ошол элдин аманатына кыянат кыла турган болсо, бул дал ошол аманатка кыянат кылуу. Ар бир инсан эгерде ошонун мекени, эли ал адам үчүн кымбат боло турган болсо, бирок ошол өзүнүн жумушуна, өзүнүн мансабына кыянат кыла турган болсо, мына ушул 200-дүүнүн белгиси. Жалган сүйлөйт. Туугандар жалган сүйлөйт. Бул мусулман адамдын эң жаман сапаты. Жалган сүйлөгөн. Таң каласың. Баягы бүгүн утка деп коет, же желтая пресса деп коет. Туугандар бүгүн максатка жетүү үчүн бүтүн көрүлгөн баягы айтылган бир сөз бар. Ал-гаяту тубарриру ал-васила деп коет. Максатка жетүү үчүн анын карманган ыкмасы, максат аны актап кетет дейт. Эптеп ошол максатка жетсе, максатка арам менен жетсе дагы, бирок ошол нерсе акыры негизи актайт. Акыры жакшылык болот да дейт дагы, анан кийин өзүнө фатваны берет дагы. Анан карасаң, паралар менен ошол жолго эптеп кетип аткан болот. Бийлик болсун, каяк болсун, акчаларды узатып атып барып, ал ойлойт ошо паралар менен узатып туруп, анан кийин жогору чыкканда ошол нерсени жөөмдү. Барганга чейин өзү паракор болуп бүттү. Кимди оңдойт? Келишим түскөн болсо, бул келишимин дайыма бузат. 200-дүү адам бүгүн келишип, мынакей бизде айтат ба, лафс деп коет. Мусулмандарда бизде элибизде аталарыбыздан калган лафс деген нерсе болгон эле. Лафс деген нерсени сындыруу бул баягы жөн эле бир, бул жаман нерсе. Лафсың барды дегенде адам намыстан кетти. Намыс, бүгүн намыстын баасы калбады. Келишим керек болсо, нотариалдык сүрөттө мына ошол келишим түзө турган болсо, ошол нерсени дагы бузуп атат адамдар. Нотариалдык келишим боло турган болсо, мына ошондой бир кандайдыр келишимдер үчүн өздөрүнчө ошондой баягы юридический бир подвохтор менен, илмектер менен эптеп бурмалап отуруп, мына ошондой умный юристтер закондон сабаксыз болгон адамдардын укугун тебелеп, мына ошентип бурмалап законду бузуп коюп атат. Соттошуп келгенде баягы байкуш болдон калып атат. Бардык нерсени бузган мына ушул 200-дүүнүн белгиси. Ва иза хасама фажар. Тартышып кетчү болсо, анын пикири башка, мунун пикири башка, идеясы башка, бул бир сөз, тиги бир сөз. Биз айтып атабыз, демократиянын принципи элдин бийлигинде куралат деп атабыз. Бирок биз туугандар арам жолго өзүбүз түшүп алып атабыз. Бирин каралоо, чукламай, эптеп ушул жаман көрсөтүү. Биз субханалла, оппозиционный болгон мисалы айтайлы, кандай аракет болбосун, бардык ушул жерде аракет кылып аткан саясатчынын бардыгы мисалы айтайлы, Кыргызстандын өнүгүү, Кыргызстандын эли жана келечеги үчүн аракет жасап аткандар дейт. Эмне үчүн эми башкалардын баарын чабыш керек? Мындай нерсе бул жакшы нерсе эмес. Мына ушул фажара деген нерсе
туғандар, имам Навави рахматуллахи алейхи мына ошол Муслим хадис жинагында келген шархында айтып атат, уайда хасама фажара деген сөздү мәлә анил хаққи ва қалал батила вал казиб. Чындықтан тайып кетер. Туғандар, түсініп атасыңар? Чындықтан тайып кетті дағы қалып менен жалғанға өтіп кетті. Бұл баяғы екі адам айтышып кетті, бір малды атшу келгенде адамдың ақылы кетеді, ақылы кеткенден кейін болды, бұл өзіндегі контрольді жоғалды. Контроль жоғалтты баяғы жерде ошол қан төгуменен дағы башка бір чоң проблема келді. Не болды? Состояние аффекта. Мен өзімді жоғалтып қойдым, өзімді билбей қалдым, не болды, қандай болды, қысқасы. Екі жүздүү адамдын белгісі. Екі жүздүү адамдын белгісі. Чындык акыйкат менен ошол чындыкты жеткизип, адамдын кулагына, жүрөгүнө жеткизип берүү деген нерсе бар. Жок, ал нерсе болбой жатабы? Башка ыкмага өтүп кетти. Бул болбой калды. Чындыкты жеңе албай калды, акыйкатты жеңе албай калды. Андан бул адамды бир эле жолу бар. Ал мыйзамсыз жол. Коркутуу, үркүтүү, шантаж кылуу, уруп салмай, калека кылып коймой, инвалид кылып коймой, же өлтүрүп салмай. Мына эки жүздүүлөрдүн жасаган иштери.